улуттук коопсуздук кызматы, ички иштер министрлиги, анан бизден администрациядан иштеп атат. Эгерде чындап эле баягындай адилетсиз алынып калган болсо, биз аларды карап көрөбүз деп атабыз. Анан баягындай мыйзамсыз менчиктештирип алган же болбосо жанагындай иш козголуп туруп анан конфискация болуп мамлекетке өтүп кеткен жактар ал жар эми кайтарылбайт. Аны ачык эле айтыш керек да, мамлекетке өтүп кеткен. Анан кээ бир окуялар чыгып атат. Мамлекетке өтөт мунуң деп туруп, алып туруп өзүнө менчикке алып алган машина, квартира, акчалай алып алгандар. Булардын бардыгын алып кайра ээлерине кайтартып берип атабыз. Бүт иштердин баары бүткөндөн кийин анан жыйынтыгы менен жалпы элге эме берилет, маалымат берилет. Мен азыр айтып атам, майда чүйдө эле маалымат берип улам чыгара бербей эле кийин жалпылап туруп бир маалыматты берели. Азыр тергей бергиле, иштей бергиле, анан кийин акырында деп. Негизи эле баягы ошол кустуруу болуп атканда адамды камап алып, анан кийин кустурган, анан тергеген иштер эми камап койсо адам көп нерсеге моюнсунуп коет экен да. Ошон үчүн ушул камап тергеген көрүнүштү токтотсо болобу? Камабай эле тергей берсе, коопсуз болбосо деген. Ошондой болгон, муну моюнга алышыбыз керек, болгон. Азыр андай жок. Ошол мурунку болгон камап алып тергеп, кустуруп, анан бирок мыйзамсыз кустурган болсо, аны азыр аскер прокуратурасы бүт ушул иштер боюнча иштеп атат. Жазасын алып атат. Мына кече эле дагы бир 3-өөнү камады деп уктум. Мен фамилияларын деле кызыкпадым. Эмнеге камаганын кызыкпадым. Улуттук коопсуздук кызматынын учурдагы иштеп аткан кызматкерлери да камалып атпайбы. Тазаланып атышат да.